Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Бүгүнкү алипе сабагы бизге көп кызыктарды тартуулайт деп ойлойм. Алипе сабагы бизге окуганды, сүйлөгөндү, жазганды гана үйрөтпөстөн, биздин жашообуздун керектүү жана азыгын дагы тартуулайт экен. Анда сабагыбызды бизге тааныш 6 эрежеден баштайлы. Биз кандай балдар элек балдар? Туура айтасыңар. Тартиптүү, акылдуу балдарбыз. Азыр тартип деген сөз аркылуу 6 эрежебиздин сабагыбызда пайдаланабыз. Таза, акылдуу, ырайымдуу, тартиптүү, ийкемдүү, пайдалуу окуучулардан болобуз. Мына ушул эрежеге баш ийип азыркы сабагыбызды анда эмесе баштайбыз. Балдар, көңүлүбүз көтөрүңкү, ден соолугубуз жакшыбы? Баардыгыңарга чың ден соолук, ачык маанай, жарык көңүл каалайм балдар. Анда баары жакшы болсо, мен силерге суроо менен кайрылгым келип турат. Биздин курсагыбызды тойгузуп, дасторконубузду толтуруп турган эмне балдар? Туура айтасыңар, албетте нан. Нанды баарыбыз жакшы көрөбүз, Ооба да, нансыз кантип курсагыбыз тоет? Балдар, биз жакшы көргөн нандын таттуу токочторунун канча түрүн билебиз? Ой азаматтар, кандай гана акылдуусуңар. Нан, булочка, печенье, пряник, борсок, каттама, калама, чакчак, торт. Карагылачы балдар, кандай гана нандын көптөгөн түрлөрү бар. Ал эми ушул силер санаган нандын түрлөрү эмнеден жасалат балдар? Туура айтасыңар, менин азаматтарым, нан буудайдан жасалат. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы анда эмесе буудайдан нан жасалат деп аталат. Мен силерге балдар азыр аңгемени окуп берем, а силер көңүл коюп, конт коюп укугула. Андан кийин суроо тапшырмалар менен иштейбиз. Кана балдар, даярбызбы? Буудайдан нан жасалат. Биз буудай талашына келе жаттык. Атам, сен нандын кайдан пайда болоорун билесиңби? деп сурады. Дүкөндөн алып келет. Дүкөнгө кайдан алып барат? Билбейм, дедим. Эмесе угуп тур. Береги буудай саргайып пышат. Анан комбайн менен бастырабыз. Кампага жөнөтөбүз. Ал жерден тегирменге салдырышат. Анан ун тартылат. Ундан нан бышырылып, силердин дүкөнгө түшөт. Билдиңби? Билдим, дедим. Биздин дүкөнгө нанды жөнөтүп жаткан чоң атам жана анын айылдаштары экенин түшүндүм. Балдар, силер аңгемени угуп жатып эмнени байкадыңар? Аңгеме жактыбы силерге? Аңгемеде ким жөнүндө, эмне жөнүндө айтылып жатат? Туура балдар, нандын пайда болушу, буудайды кантип багып өстүрүлгөндүгү жөнүндө айтылып жатпайбы? Буудайды ким багып өстүрөт экен? Азаматсыңар. Биздин баба дыйкан, көчүрмөн аталарыбыз, агаларыбыз өстүрөт экен. Буудайдан эмне жасалат? Ой менин акылдууларым, туура айтасыңар. Ун тартылат. Ун. Ал эми ундан эмне жасалат? Албетте нан. Туура айттыңар балдар, азаматтар. Биз сабагыбыздын башында айткан нандын түрлөрүн кимдер жасайт? Ооба, туура айтасыңар. Апаларыбыз жасайт эмеспи? Ал эми даяр болгон нанды кайдан алабыз? Туура, дүкөндөн да сатып алабыз. Демек, биздин дасторкондогу таттуу нандын пайда болушун, кайдан келиши жөнүндө түшүнө алдыкпы балдар? Азаматсыңар. Балдар, чарчап кеттик окшойт. Келгиле туруп.
Мынакей көңүлдүү музыка менен физминутка да жасап алдык. Балдар, бизге 4 сапыр макалдар берилиптир. Окуп көрөлүчү. Ушул бүгүнкү сабагыбызга байланыштуу экен. Жакшылап угабыз анда эмесе. Нанды чачпа, бутуң менен баспа. Жерде жатса алып, таранчыга ташта. Мына бул 4 сапырдын мааниси кандай экен, балдар? Туура, нанды тебелеп чачпашыбыз керек экен да, Демек, ысырап кылбай, өзүбүзгө керектүү гана нанды чекесинен үзүп алып анан жейт экенбиз. Ашып калган наныбызды ыргытып ийиш керек бекен? Жок. Анда эмне болот, балдар? Нанды кор кылган болобуз да, Нандын эгерде жерде жатканын көрсөк, эмне кылат экенбиз? Ооба, короодогу тоокторубузга, чымчыктарга, таранчыларга берип коет экенбиз. Аларга таштап койсок, алар эмне кылат, балдар? Терип жеп алат. Нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок. Бул эмне, балдар? Бул макал. Туура айтасыңар, макал. Демек, тамактардын улуусу эмне экен, балдар? Нан. Туура. Нанды жебесек биздин курсагыбыз тойбойт да, Бардык тамактарды, чайды, сорпону, бардыгын эмне менен жейт экенбиз? Нан менен жейт экенбиз. Нандын ысыгы жакшы, сөздүн бышыгы жакшы. Демек, нанды барктап, туура пайдаланып, ысырап кылбай жегенде эмне кылабыз, балдар? Үйрөнөт экенбиз. Эми дептерибизди ачабыз дагы бүгүнкү жазуу дептерибизге азыркы 4 сап макал лакапты көчүрүп жазып, нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок. Нандын ысыгы жакшы, сөздүн бышыгы жакшы деген 4 сап макал лакапты сулуу, таза, ар бир тамганы өз элементи менен жакшынакай кылып көчүрүп жазып алабыз. Балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнени үйрөндүк? Туура айтасыңар, нандын кантип пайда болушу жөнүндө үйрөндүк. Нанды кандай пайдаланышыбыз керек? Мына ошону да үйрөндүк. Эмесе, ушул аңгемени үйдөн окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер мага. Анан биздин альбом сүрөт дептерибизге эмне кылабыз, балдар? Нандын сүрөтүн тартабыз. Нандын түрлөрүн билебиз да биз. Каалаган нандын сүрөтүн тартып келебиз. Бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады. Жактыбы, балдар, силерге? Азаматсыңар. Анда эмесе тапшырмаларыбызды так аткарабыз.